Ооругандардын саны 554кө жетти. Сутка ичинде коронавирусту дагы 18 медкызматкер жуктуруп алды. COVID-19 вирусу лабораторияда иштелип чыккан. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышабыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан акыркы жаңылыктардагы коронавирус ооругандардын саны 554кө жетти. Кыргызстанда бир күндө 48 жаңы учур катталып, жалпы оору жуктургандардын саны 554 кишиге жетти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурбол Түсөнбаев маалымат жыйында билдирди. Ал ошондой эле бир суткада 18 дарыгерге коронавирус чукканы тастыкталып, жалпы ооруган медициналык кызматкерлердин саны 164кө жетти. 19 апрелге карата жаңы катталган учурлар кайсы аймактардан табылды? Нарын облусу 11, Бишкек шаары 9, Жалал облусу 9, Ош шаары 9, Ош облусу 7, Чүй облусу 2, Ысык көл облусу 2, Баткен 1, Булак барометр KG. Сутка ичинде коронавирусту дагы 18 медкызматкер жуктуруп алды. Кыргызстанда сутка ичинде коронавирусту дагы 18 медкызматкер жуктуруп алды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурбол Түсөнбаев өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында элдетти жуктурган медкызматкерлердин жалпы саны 134кө жетти. Коронавирусту жаңы жуктурган 18 кызматкердин ичинен Жалгатта 4, Баткен 1, Ош облусунда 5, Нарында 4 жана Бишкекте 4 медкызматкер жуктурган. Алардын 7си дарыгер, калганы кенже кызматкерлер дейт ал. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 19 апрелге карата коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 554кө жетти. Алардын ичинен 134-ü медицина кызматкери. Коронавирустан 133 жаранын айыкса, каза болгондордун саны 5 адамды түзөт. Булак эл гезит KG. Нобель сыйлыгынын ээси COVID-19 вирусу лабораторияда иштелип чыккан. Белгилүү вирусолог COVID-19 жаныбарлардан жуккандыгын жомок катары эсептейт. Ал бул вирусту иштеп чыгуу 2000-жылдардын башында эле башталгандыгын айтты. Француз вирусологу жана 2008-жылдагы Нобель сыйлыгынын лауреаты Люк Монтанья COVID-19 лабораторияда иштелип чыккандыгын жана анын курамында ВИЧ түнбөлүктөрү бар экендигин билдирди. Бул тууралуу Известия басылмасы жазып чыкты. Монтаньянын айтымында коронавирусту адам жапайы жаныбардан жуктуруп алды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Аталган вирус Ухандагы лабораторияда иштелип чыккандыгын окумуштуу Power доктор француз порталына берген маегинде билдирген. Вирусту иштеп чыгуу 2000-жылдардын башында эле башталгандыгын Монтаньянын сөзүнө таянуу менен Кневста жазып чыккан. Окумуштуунун айтымында коронавирустун геномун изилдеп жана анын ВИЧ менен кошо окшош жактары бар экендигин байкаган жалгыз ал эмес. Буга чейин индиялык окумуштуулар тобу да дал ушундай иликтөөсүн жарыялоого аракет кылышкан. Илимпоз мүмкүн бул ВИЧтен коргоочу вакцинанын табуу аракети учурунда келип чыккандыр деп белгилейт. 16 апрелде Кытайдын Тиэминин расмий өкүлү Чжао Лицян вирустун жасалма жол менен келип чыгышы тууралуу айтылган теорияларга далил жок экендигин билдирди. Мындан тышкары, дипломат көптөгөн белгилүү медиктер мындай ойдон алыс экенин баса белгилеген. Изилдөөчүлөр тарабынан ЛАВ деп аталган мурда ВИЧ катары белгилүү болгон вируска арналган 1983-жылдагы эмгеги үчүн Монтаньяга 2008-жылы Нобель сыйлыгы ыйгарылган. Сыйлыкты ыйгарууда илимий коомчулук бир тараптуу колдоо көрсөткөн эмес. Себеби ошол убакта америкалык Роберт Галло да аталган вирусту таап чыккан. Андан тышкары 2017-жылы Франциянын Илимдер академиясынын 100 мүчөсү Монтаньянын вакцинага каршы багытталган билдирүүсүн сындап, ага чара көрүлүүсүн талап кылышкан. Булак чындык KG. İşenimde bookmaker.